Жолдыбек, ушулар сага тиймек келе калган жакшы болот. Келесим келгенде келем деп айтканда, эми өзүнүн айткан сөзүндө турбаган жигит, аялдарга окшоп эле ызы-чуу кылып, мен өзүм лох экенмин, Жолдобек лох экен деп мойнуна алып, Жолдобек африз экен мойнуна алып, ушул жерден мойнуна алып жакшыраак болмок. Залды арендага алып залды даярдаганбыз, анан келбей калды дейт. Келип андан көрө көчөдөн согушкандан көрө рингкеби же мындай келип сүйлөшүп алса жакшы болмок. Сиз менен любое время дебатка чыкканга даярмын. Жолдобектин айынан көп да эмис койгон адамдар таанып калышты. Сага ийгилик каалайм, сага чоң. Армаңыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Мында бир канча күндөр мурун Жолдобек Абдысаттаров менен Исрадин Суанбеков экөө маек куруп, анда сөздүн маегибиздин артында экөө ушул рингде беттешмек болмок. Бирок кечээ күнү бизге маалым болду, Жолдобек Абдысаттаров бул криптоблогер өзү ошо беттешүүгө келбей турганын YouTube каналында жарыялады. Барбайм, мунун маани маңызы жок деди. Аны да силерге коюп беребиз. Мен бул согушкандан, мушташкандан менчи эч кандай смысл башында деле көргөн эмесмин, азыр деле көрбөймүн дагы. Бирок менин негизги максатым бул мошенниктердин бетин ачып, чыныгы жүзүн элге тартуулоо. Эмне дебиз, бул эми ошол Жолдобектин чечими болду. Сыйлайбыз. Ал эми Исрадин болсо ушул залда баарын даярдаган экен. Азыр болсо өзү да келет, өзүнө комментарий алып бергенге аракет кылабыз. Биттеш болбой калганына албетте өкүнүп турабыз. Бирок Исрадин эмне дейт? Алда чалдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Жолдобек, ушулар сага тиймек келе калган жакшы болот. Баян сүйлөшүү болду эле, маектешүүдө эки тарап тең макул болгон. Бирок өзүң да көп болдуң, түндө Жолдобек баш тартты. Биз журналист катары айттык, сенин чечимиң депчи, бирок келип койсо ушул беттешүү болсо бир жакшы болмок деген ойдо болчубуз да. Бирок тилекке каршы ал нерсе болбой калды. Анан бул боюнча өзүңдүн ой пикириңди айта кетсең. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми менде WhatsApp'та турат. Бул менен такташып экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Мен айткам, залды алып атабыз, арендасын төлөп атабыз. Адамдар келет, таластан бери келген, Жети областан келген адамдар болгон да. Эми алардын баарына уят болдук. Мынакей бул жерде жазылып турат. Мен залдын адрестерин жөнөткөм. Бойго келесизби деп обращением да кылгам. Мынакей баарын кылып, өзү айтканда видео обращение кылып кой депчи. Видео обращение кылгам. Мынакей буга келген, бул ок деген, все келем деген, андан кийин чалгам. Мына жазчы деди, бүт өз экөөбүз сүйлөшүп тактаганбыз. Анан кечээ эмес мурда өндө байланышка чыгып, келесизби дегенде келем деп айтканда, эми өзүнүн айткан сөзүндө турбаган жигит, аялдарга окшоп эле ызы-чуу кылып, ар кандай жалган маалыматтарды берип атса, бул өзүнүн эркине коюп койдум. Жараткан Аллах Таала өзү тараза, жигитче ушул жака келип ушул жерден чечишели деп айткам, сунуш кылгам, сунушту кабыл алган. Ал жерде операторлор өстөрдө көбү, сиз да көбүсүз, ал видео материал дагы бар. Эми андан кийин дагы Телеграмдын өзүнүн каналы бар экен, мен билгенден. Ал жактан минтип салам, антип салам, анан 4 раундка чейин алып барам. Анын дыханиясы жетпейт деп менде запистер бар. Ал запистердин баарын сизге жөнөткөм, атсаңызга дагы. Эми мындай да, баягы ит жүрөр эткен, кербен жүрөр эткен. Ушул жерден ким күчтүү, ким кыйын экенин сөз менен дагы эмес, физически да далилдеп, кыргыз элине чыныгы жүзүн айтып коеюн дегем. Мен буга чейин ал өзү жакшы маалыматтарды берип атат. Эми эмне дейм? Ал жигит жөнүндө жаман сөз айта албайм. Мага жакшылыгы көп болду. Бир аз Кандай жакшылыгы болду сонда? 8 карам арыктадым. Ичимди кетире албай жүрөт элем, ичимди кетирип алдым. Өзүм мындай физически жакшы формама келип алдым. Рахмат, Жолдобек. Эгерде колуңан келсе дагы бизди сындап, эмис коюнду элге таанытып, мындай черный пиар тоже пиар дейт. Ушул
Жолдобектин айынан көп да эмискөй адамдар таанып калышты. Сага ийгилик каалайм, сага чоң рахмат. Бул материал чыккандан кийин мындай экен да, негизи жеке менин оюм, биз 1,5 жыл убакыттан бери ушу элге маалымат берип, колубуздан келген аракетти кылсак, 1,5 жылдан бери бизди укпаган адамдар эми угуп, криптовалюта боюнча эми маалыматтарды алып, элге эми криптовалюта боюнча маалыматтар түшүнүктөр келип атат да. Мен ушундан аябай элдин психологиясына бир чет аябай таң калдым да. Баягы Элон Маск мультимиллиардер чыгып алып, кантип байыштын жолун үйрөтүп атса, келечекте робот айтатса келет, технология өнүгөт, ноу-хау технология келет деп айтып атса, аны бир көргөн адамдар бир 500 000, 250 000 да лайк баскандарчы. Анан бир шоумендер чыгып алып, мушташып, кырылышып, анан бир дагараны көтөрүп чаап койсо, ага бир 100 миллион деген адамдар келип кирип жүрөт экен да. Мен ушу менен эмнени түшүндүм? Эл шоуга жакын экен аябай. Эл шоуга, ушундай мероприятияларга, бой фестивалдарга, жана башка нерсеге эл аябай жакын экен да. Эл мындай жашоо турмушу тууралуу кантип оңолсок болот, кантип мамлекетти көтөрсөк болот деген тууралуу көп адамдарды ойго сала бербейт окшойт деп ойлоп калдым да. Ушунун жагынан пайда болгон экен да. Анан кийин бунун дагы эми экинчи мен чыга ала келип ушул кызыл жара болуп мушташып калай турган оюм жок эле. Болгондо элге бир шоу көрсөтүп берейин деген оюм бар болчу да. Бизге да өкүнүчтүү, эми жакшынакай бой көрсөтсөк болмок. Анан жок эле дегенде хотя бы ушул жака келип коюп, ушул жерден өзү кечирим сурап, жеңилген моюнун алып, колумду кармап, кечирип коюңуз, мен туура эмес кылган экем, мен өзүм лох экенмин, Жолдобек лох экен деп моюнун алып, Жолдобек африз экен моюнун алып, ушул жерден моюнун алып жакшыраак болмок. Бирок эми өкүнүчтүү келбей качып коркуп кетип калды. Эми эмне деп айтарым? Урматтуу элим, Жолдобекке анан элге дагы кайрылып койсоңуз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, Жолдобектин ютубунда көргөн бир катар адамдар бар экен. Сиздерге мынакей Жолдобектин чыныгы жүзүн көрсөттүк. Өзү ар кандай сөздөрдү айтып алып, биздин компаниябызга жалоо жаап атат. Эми айтып коеюн, Жолдобек лох. Жолдобек африз. Кезең, эгерде ушул жака келсеңиз, достойный мушташып, достойный ушул жакка түз эфирге дебаткада чыгат элек, бүт материалдардын баарын көрсөтүп. Эми келе албай калдыңыз, сиздин эркиңиз. Сиз менен любой время дебатка чыкканга даярмын. Сиз менен любой время ушул рингден беттешкенге даярмын. Күтөм сизди. Дебатка дагы, маектешкенге дагы, маектешкенге дагы, рингке да чыкканга даярмын. Бар жагынан даярмын да. Кайсы убакта айтпасын? Кайсы убакта айтпа, 24 саат даярмын. Азыр чалсам албай атат, коркуп калган окшойт да. Анан кандай дейсиз бүгүнкү беттеш боюнчачы? Болбой калган боюнча. 2-3 күн мурун келип бизден менен сүйлөшүп кетишкен. Келип залда арендага алышты. Мен бүгүнкү күндөгү тренировкалардын баарын отмена кылып, балдарды келбей келе деп үйлөрүнөн неметкем. Залда арендага алып, залды даярдаганбыз, анан келбей калды дейт. Келип андан көрө көчөдөн согушкандан көрө рингке же мындай келип сүйлөшүп алса жакшы болмок. Эмне дейм, эми негизги ошо көчөдөн согушпасын, келип спортко катышсын, спорт менен ошо күчтүү болсо перчатка кийип, мындай спорттун арты менен бири-бирине жинин чыгарып алса жакшы да. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок беттеш болбой калган аябай өкүнүп турабыз. Анан негизгиси эки тарапка тең ийгилик каалайбыз. Эгер кандайдыр бир ушундай келишпестиктер болсо, телефон артына отуруп алып, бири-бириңерди жамандабай, татынакай рингде баштыруучулар менен биргеликте келип, эркекче чечип алсаңыздар болот. Носил с собою ствол, носил патрон в стволе. Через окно ОМОН, вещь доки на столе. Был суд, был приговор, были сплетни на стеле. 7 дней в неделю холода, тресковое филе. Который месяц, уж февраль на календаре.